жумуштан шашпай чыктым. Мен үчүн убакытты өткөрүү керек эле. Анткени бара турган үйүм жок, 1 сом акчам жок. Оор үшкүрүп, чемоданымды сүйрөп метронун ичинде отурдум. Саат 1-де метро жабылат. Кайда барам? Көзүмдү жумуп, эртең мененки сиңдимдин кылганын эстедим. Бир тууган сиңдим көптөн бери айта албайт, бирок кодолоп батырбай келет. Душка ким түштү эле? Деп баштады. Жаш баладай мен дедим. Жууп койбойсуңбу? Деп сүйлөнүп кирди. Мен 50-дөг аялмын, кантип жуубай коеюн? Бир чыны чайды эптеп жуттум да кийимимди алып чыгып кеттим. Сыртка чыгып кыйкырып ыйлагым келди, бирок кимге? Жааган кар сооротконсуп бетимен өөп жерге түшүп жатты. Кичинебизде адырды аралап чуркап ойногон сиңдим. Нанга каймак сүйкөп, быштакка салып бөлүшүп жеген сиңдим. Жыгылып кетсе, тизеси жырылып ыйласа, жалбыракты шилекейлеп жабыштырып сооротуп мен жакшы көргөн сиңдим. Ушунча өзгөрөрүнө таң калдым. Чөнтөгүндө 1 сому жок, барар үйү жок, бир тууганын бир сурап койбоду. Бул жакка мени да карыз, кредит алып келди. Айлам кетип, сиңдим бир жумушка киргизип койсо иштеп кетермин деп келгем. Иштедим, бирок акча тийбейт, ала албай ушунча кыйналдым. Бир нан көтөрүп келбесең, тамакта өтпөйт экен. Келип эле жатып калам. Жумушта баары тамак ичкенден кийин барабыз, анткени калган нандарды, тамактарды жейбиз. Көзүмдү жумуп, эмне жамандык кылдым деп артка тегеретип карадым. Жардамым болбосо да, жамандыгым болбоптур го жаным. 1-курста ала качып кетти. Күйөөм кызыл камчы кызганчаак болду. Иштеген жерге келип алып ызы-чуу чыгарган. Балдарымды алып качып жүрүп убакыттын өткөнүн да билбептирмин. Кыздарым күйөөгө чыгып кетти. Балам бойго жетип өзү менен өзү. Эшигимди тепкилеп келген доочулардан кутулуштун бир гана жолу асынып алуу эле калды. Очокканага барып, аркан менен чоң өстөлгө чыктым, жетпей калдым. Ашканадан кичине өстөлгө чыксам, алдымдан апам чыкты. Көңүлү көтөрүлүп сүйүнүп алыптыр. Аяш баласы той берип ошого келиптир. Эт борсоон столго жайнатты. Ошондо Кудайга 1000 мертебе шүгүр кылдым. Өзүмө өзүм кол салып алсам, апам байкушту өмүр бою тозокко салып кетмей экенмин. Спортко акча коюуга 1xbetти сунуштайбыз. 1xbetте коэффициенттер эң жогору. Бул тиркемени колдонуу өтө ыңгайлуу жана жеңил. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу каттоодон өтөбүз. Каттоодон өткөн соң 100% сизге бонус берилет. Андан соң пополнить счет дегенди басып туруп 1x Money KG аркылуу анварга кайрылып балансыңызды толуктап алсаңыз болот. 1xbet ишенимдүү букмекер. Апама ичимдеги көйгөйүмдү айттым. Россияга барып иштейин, башка арга жок дедим. Апам да макул болду. Ошентип мен да Москванын жактырбаган коногу болдум. Метродо 3 саат отуруп, андан ары вокзалга бардым. Ал жерде таң аттырып алып жумуш издедим. Сураштырып отуруп бир жумуш таптым, бирок эртең менен дейт. Эмне кылам? Бүгүн да бир жерге баш калкалаш керек. Вокзалга күндө бара берсем кармап кетпесин деп бүгүн аэропортко бардым. Ачка болсом да жылуу болгонго уктап калыптырмын. Эртең менен жумушка бардым. Жатар жерим жок экенин чемоданымдан билди окшойт. Подвалына жата бер деди. Жумуш кеч бүттү. Аябай чарчадым. Ящиктерди коюп жаттым. Чарчасам да сиңдим чалдыбы же жазды бекен деп телефонумду карасам, кабар жок. Менден кутулганына сүйүнгөндөй. Ошентип күн өтүп жатты. Ашпузчуга жардам берип жүрүп, үйрөнүп алдым да кухняга өтүп кеттим. Карызымдан буйруса кутулдум, бирок эми кайда барам? Мен кимге керекмин? Деген суроо туулду. Башыңа иш түшкөндө кимдин ким экенин билинет экен деген эң туура экен. Карызымды төлөйм деп жүрүп, неберелеримди да көрө албаптырмын. Кыздарым да алыстагандай. Күйөөмө баары бир сыз жерге жатып, ачка болуп жүргөнүмдү, иштегенимди билген да жок. Бирөөнү таап алдың да деп күйдүрөт. Бир гана апаң сени чанып кетпейт экен, сурап турат. Сиңдим болсо апама жакшылыкты билбейт экен кызың. Бекер үй, бекер тамак ичип отура бербейби деп апама жамандаптыр.
Апама экөөбүз тең баласыбыз, эч кимибизге тарта албай, элдештире албай жүрөт. Муну менен мен эмне айткым келди? Мен таарындым. Тагдырыма эмес, өзүмө. Мен өзүмө таарындым. Турмушумдун ушундай тайгалак болуп чалынып турганына таарындым. Колумда жок болуп апама ойдогусун алып бере албаганыма таарындым. Өзүмө, сиңдиме оорчулук келтиргениме таарындым. Ошо өткөн ар бир күнү Алланын атын атап, жардам сурадым. Кудайыма 1000 мертебе шүгүр кылам, шүгүр кылып келем. Мен бир тууганымды кечиргем, анткени ал менин бир тууган сиңдим. Кайда болсо да аман болсун. Кичинебизде кашыкка кантты ээритип, момпосу жасап, апаман таяк жеген күндү эстеп күлүп отургум келет. Бирок телефонго сенден коңгуроо келбейт. Бирок күтөм. Сени сагынам, сиңдим. Кокус көзүм өтүп кетсе, келип ыйласаң да мен билбейм. Мен алыс жакта болом. Муну окуп жаткан болсоңуз, бир туугандардан кабар алыңыз. Кеч болуп калбасын. Бар байлыгым бир тууганым.